Эгерде жеке мени менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Чыгарылышын көрөлү мурда сөзсүз түрдө өз алдынча чыгарып көрүңүздөр. Ошондо эсептин канчалык деңгээлде татаал экенин көрүп аласыздар. Бизде жаңы амал бериптир. А квадрат Б барабар түшүндүрөт экен ушул нерсе. А квадрат плюс Бны. Бизге ошондой эле квадрат теңдеме бериптир. 3 квадрат X барабар 5 болсо, X канча болот дейт. Эми караңыздар. Бул жактагы квадратты кандай чыгарыш керек деген бул жагында көрсөтүп турат. Демек азыр биздеги теңдемени чыгарыш үчүн мынакей бул жагын биринчи өзгөртүп жазып алышыбыз керек. Ошондо 3 квадрат x деп жазылып турат. Барабар, демек 3 бул A'нын ордуна турат, B'нын ордунда x турат экен. Биринчисин квадратка көтөргүлө деп жатат. Демек 3-түн квадраты болуш керек. 3-түн квадраты бизде 9 кошулган. Экинчисин жөн гана өзүн көчүрүп жазгыла дейт. X-тин өзүн жазып коет экенбиз. Демек, мынакей B'нын ордуна x турган, B'нын ордуна x-ти жаздык. Бул жагын өзгөртүп алдык. Эми ушул өзгөрткөнүбүздү ушул жака ордуна коюп жазабыз. Ошондо 9 кошулган x дейбиз. Барабар болот экен 5ке. Эми бул түз сызыктуу теңдеме болуп калды. Демек, x барабар дейбиз дагы 9 минус 5 дейбиз. X барабар 4 болот. Бизде x-тин жобун сурап аткан, жобу демек D варианты туура болот экен.